Түнүгүнү кесиптик милдетин аткарып, күтүүсүз кырдаалдарга дайыма даяр турган куткаруучулардын түйшүгү күч. Өзгөчө жаз, жай мезгилинде табият кырсыктары көп болгондуктан бардык облустарды кыдырып, жабыркагандарга алгачкылардан болуп көмөк көрсөтөт. Иш тажрыйбасында талыкпай эмгектенген адистер бүгүн мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жооптуу аткаруучусу. Түйшүктүү кесипти аркалаган Нурислам Сыдыкбеков Сокулук районунда куткаруучу болуп эмгектенет. 200га жакын калкы бар эң чоң райондо 14 суу көлмө бар. Анын баары жай келери менен куткаруучулардын көзөмөлүндө болот. 24 саат бою кызмат ордуна жүрөбүз да, военный кызмат орду. Приказ келген маалы күн түндү карабай ар кайсы кырдаалдарга чыгабыз да. Биз кырдаалдарга чыккандан тышкары бизде ар кандай өзүбүздүн плановый жумуштарыбыз бар. Бул боевая готовность, подготовка к боевой готовности. Ушундай көп иш-чараларыбыз бар да. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн куткара турган ыкмаларыбызды, жанагы өзүбүздүн способностьтарды жогорулатканга ар дайым аракет кылабыз. Акыркы 1,5 жылда өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2 жолу ири суммага керектүү оор техникалар сатылып алынды. Мындан сырткары кызматкерлерге жетиштүү шарттар түзүлүп, абал бир топ жакшырды. Мурунку 90 жылдарга караганда салыштырмалуу абдан эми 30 жыл деген көп убакыт айырмасы чоң. Биринчиден оснащение боюнча техника алып жатат. Улам өздөрүнүндай шартка карата региондор камсыздап жатат техника менен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөндүгүнө 31 жыл. Өрткө каршы мамлекеттик кызматы жана гидрометеорологиялык кызматтын 96 жылдыгына арналган иш-чара куткаруучулар аллеясында өттү. Анда тармактын өкүлдөрү эстеликке гүл чамбар коюу менен салтанатты баштады. Ар бир өзүбүздүн алган техникаларыбыз биз биринчи ирет адамдардын куткаруу мүмкүнчүлүктөрүн биз жогорулатабыз. Кудай буйрса кайсы жерде болбосун, кайсы жерде кырсык, кыйынчылык болбосун, тоонун арасындабы, мөңгүнүн ичиндеби, селдин же суунун ичиндеби кандай болбосун биздин куткаруучулар ар дайым даяр. Иш-чарада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп, куткаруучулар элдин үмүтүн жандырган эң ардактуу кесип ээлери экендигин айтып, мындан арыда аларга ишеним чоң экендигин кошумчалады. Мындай техникалардын бардыгы менен ошо мамлекетибизде болуп жаткан ар түрдүү кооптуу маселелерди чечүүгө, ошолордун алдын алууга, жана аларды кесепеттерин жоюуга толук мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары куткаруучулардын эмгек акылары боюнча дагы президентибиздин көрсөтмөсүнүн негизинде жакынкы арада куткаруучулардын эмгек акылары дагы бир нече эсе көтөрүлүп, үй бүлөлөрүнө, өздөрүнө таза эмгек кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Майрамдык иш-чара өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамынын салтанаттуу жүрүшү менен жыйынтыкталды. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.